Ассаламу алейкум кылымдарды карыткан улуу кыргыз калкы. Мына адаттагыдай эле кыргыз улуттук ат оюндарынын сүйүүчүлөрү деп атайын жасалган кыргыз көчү теледолбоору сиздердин назарыңыздарда. Биздин улут насилдер берүүсү кыргыздын ат оюну Көкбөрү көрсөтүүбүзгө куш келипсиздер. Эмесе, урматтуу биздин күйөрмандар, алгачкы биздин мейманга чакырып келген, аманатты айтып келген кыргыздын ат уулдары менен, кыргыздын агалары менен, уулдардын аталары менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Эмесе, кыргызда бир жакшынакай кеп бар. Ала тоону аркалап, кыргызды бир жакшынакай акыл насааты менен, дароо көрө турган көзү менен, тең калысы менен калкалап келе жаткан кыргыздын ат уулдары, кыргызда бир дагы бир жакшы кеп бар. Мындай кепти айтпасак болбойт. Анткени калемгер, ушул калем саптын атасы кыргыздын ак булутундай тоо жамынган кулуну Залкар агабыз Чыңгыз Төрөгулчу Айтматов айтып кеткендей, эрендердин эр оюну Көкбөрү дегендей, бизде бүгүн мейманда ак жакалуу агабыз, биздин тең калысыбыз, Көкбөрү федерациясында кармала турган тообуз, оозунда кыргызда жакшынакай сөзү бар, тилинде сөөлү бар дегендей, 1998 жана 2001 жылдардан Көкбөрү федерациясынын пресс-секретары, спорт журналист, Көкбөрү оюнунун комментатору биздин ардактуу агабыз Асыгалиев Табылды Сабыралиевич мырза келип отурат. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Кеттик эмесе. Алгачкы секундалар ошентип мына биздин урматтуу эки командабыз, күчтүү командабыз оюнду баштадык. Кана эмесе көрөлүк. Жана ошондой эле эр азаматтын ичинде эр токумду ат батат дегендей, мындай кенем болсоң кем болбойсуң дейт. Кыргызстанга душман чыга турган болсо ташка чаап чыгара турган талпагыңар дегендей, биздин үч бурчтуу ак калпакты баса кийип, ала тоодой бийик болуп келип отурган Көкбөрү федерациясынын эл аралык даражадагы калыс 2003 жылдардан тарта 1996-97 жылдары Эридан Көкбөрү командасынын чабуулчусу, Эридан командасынын көкбөрүчүсү, андан кийин Аларча командасынын жетекчиси, команданын капитаны, 98-2000 жылдары Шерибаев Асылбек Курманбекович мырза келип отурат. Саламу алейкум, куш келипсиз. Саламу алейкум. Кана Байтур менен япончук чыккан турбайбы ортого, Ташы жана Кубаныч. Ойнатып аткан аттарды көргөн жигиттерди. Кечеөнкү Кубанычтын оюнун көрдүк. Жакшы оюн көрсөтүп берди ортодо. Кырып айтып атат көрдүңүздөр. Артыңардан алмай жок деп атат. Арттан алмай жок. Жана ошондой эле урматтуу кыргыз улуттук оюндарынын сүйүүчүлөрү, Көкбөрү федерациясынын республикалык даражадагы калыс, Айтулуу Бөрүлүү командасынын көкбөрүчүсү, 5 жолку президенттик кубоктун жеңүүчүсү, Кыргыз Республикасынын бир нече жолку чемпиону Ажигулов Токторбек Алымович мырза келип отурат. Куш келипсиздер. Табылды агайыбызга бир жакшынакай сурообузду улусу катары кыргызда жакшы бир кеп бар эмеспи? Төргө ким өтөт десе, улусу өтөт дегендей. Эң биринчи устукан кыргыздын салты боюнча улууга тартылып баштайт дегендей, биз сизди ала тоонун туу чокусу катары Табылды Сабыралиевич мырзадан баштап коюуга уруксат этиңиздер. Деги эле жалпы жону менен алганда, мына өзүңүз эр ортону 50 дейт. 50ге чыкса эле карып калабы? Кыргыздын мына сиздей Табылды мырзалардай ат уулдары 70 жашта болуп жүрбөй балалы дегендей, азыр толуп ашып ташып турган кезиңиз, барарына жетип турган кезиңиз.
Эми агай, мына ушул биздин кыргыз көчү теле долбоорубузда алгачкы ушул көчмөндөр оюндары тууралуу бир өзүңүздүн оюңузду айтып баштап кетсеңиз. Жакшы болот. Өзүбүздүн Кыргыздан эзелтен бери келаткан улуу көкбөрү оюну ушул биздин экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына негизги оюндарыбыздан болду. Дүйнө жүзүнүн баары тең сагынып адегенде эле көрөбүз деген биринчи эң кызыккан оюндар бар көкбөрү болуп, Кудай буйруса, дүйнө жүзү ошол өзүбүздүн жалпы улуттук каада салтыбыз менен, үрп адатыбыз менен, улуттук оюндарыбыз менен дагы бир жолу өзүбүз дүйнөгө таанылып, жалпы дүйнөдөн келген туристтерди, өзүбүздүн кооз жергебизди, жаратылышыбызды көрсөтүп алдык десем болом. Өзүбүздүн меймандостугубузду жогорку деңгээлде өткөрүп алдык десем Дай буйрса жакшы болду. Асылбек мырза, мына сиз Көкбөрү Федерациясында калыс болуп келе жатканыңыз бир топ кыйла жылдары. Мисалы Көкбөрү оюнунда Борбор Бишкек калабыз ордолу. Ушул Ак Кул ат майданында. Мисалы Табылдагай Асылбек мырзаны көрбөй калсак, кичине көңүлүбүз толбой, Алты Казандын бирөө толбой. Мына Токобайкебизди көрбөй калсак, көз көнүп калат экен, элдин көзү көнүп калат экен да. Ушул аянтчада, Көкбөрү аянтчасында ат минип ошол жерде бакай атасымал болуп, көкбөрүчү биздин инилерибизге, боордошторубузга. Мисалы Асылбек агай, сиздин оюңузча калыс деген сөз кыргызда негизи эң кыйын сөз да. Бул кыргызга калыс болуш өтө кымбат, өтө кыйын. Көкбөрүнүн калысы болушту кандай кылып тандап алдыңыз? Эмне болуп келип калдыңыз? Ошол тууралуу кеп салсаңыз. Көкбөрүнү өзүбүз ойноп жүрүп, анан улам жаштар чыккандан кийин көкбөрүндөн акырын четтеп кала берет экенсиң. Вестага оорлоп, өзүңдүн балдарың чыгып келаткандан кийин кичи өзүңөн кийинки поколенияга жол берип, анан бекер жүрбөй, баягы көкбөрүнү көрбөсөң чыдай албайсың деп анан чуркап барып эле улам ипподромго барып, баягы эмеге кызыккандан кийин кой балдарга калыстык кылып берелик, жок деген ошо мокумубуз кантип улак, ар бир улакты көрүп кетелик деп ошодон барып анан калыстыкка чыгып калдык. Ой, баракелде. Көкбөрүнү тыштай албайт экенсиң. Көкбөрү жылдан жылга өнүгүп өсүп атат. Эмне дегенде мурунку биз чаап жүргөн көкбөрүгө караганда азыркы көкбөрүчүлөр абдан тез ойын болуп калды. Мурун көкбөрүдө калыстык кылганыбыз таптакыр башкача болчу. Ал убакта аттарды бир аз баягы кыргыз аттар менен чыгып, кыргыз аттар менен ойноп, оюн шарты сайлы жайыраак эле. Азыр болсо көкбөрүнүн өскөндүгү жанагы аттарды полукропкалап, жарты кандуу кылып, көкбөрүнүн оюндун жүрүшү тезирээк болуп, калыстык кылганга дагы азыркы учурда эң эле оор болуп калды десем. Туура айтасыз. Мунагу биздин көчмөндөргө, мына экинчи көчмөндөр оюнуна ушу көкбөрүнү киргизгенде баягы калыстар топтолуп, бирке оюндун жүрүшүн шарттарын анча-мынча өзгөртүп, жаңы правила менен ойноп неме кылдык. Бу дагы абдан бизге жеңил болду дейм да. Дагы өзгөртө турган нерселерибиз бар. Мурунку көкбөрүгө караганда азыркы көкбөрүнүн жүрүшү эң эле тез кыймыл аракетте болуп калды да. Ошон үчүн мен ойлойм, мындан ары дагы жаш балдар көп травма албас үчүн положениябызды дагы бир аз анча-мынча өзгөртүп, аттардын ылдамдыктары дагы көп курч болуп атат. Жеңил ат деген жеңил ат, балдар дагы шандагай болуп, мурун балдарыбыз 25-тен 30 килограммга чейин болчу. Азыр болсо жер шартына байланыштуу жаан-чачын болуп калса 27-тен 32 килограмм деп 30 килограмм деп чечкенбиз. Илгери болсо 25-тен 30га чейин болчу. Азыр уже балдарыбыз 40 килограмм булакка көтөргөнгө чейин жетип калды. Жердин немеси жеңил болуп, баягы күндүн тийүүсүнөн жарашыптыр да, жаан-чачын болбосо бизде азыр 30-тан 35 килограммга чейин. Мынакей оюндун жүрүштөрүнө улактын веси да зависит этет, балдардын дагы. Анан балдар көп травма албасын деп жанагы положенияга киргизгенибиз боюнча башына шлем же болбосо тебетай деп атабыз,
Тебетайдагы балдардын көп трамвай албасына абдан жакшы жардамдарын беришет да. Мисалы, убакыттан пайдаланып агай. Мына өзүңүз айтып калдыңыз. Мына мурун жанагы танкисттердин шлемин кийчү эле го көк бөрүчүлөр. Эми ушул кандай сунуш мисалы? Кыргыздын улуттук баш кийими тебетейди киргиздик. Ал тебетей жеңил, терди жакшы сиңирип алат. Анан жумшак, сиз айткандай. Кулактарын укканына дагы жардамдары абдан жакшы. Шлемдики жабык болуп, кулактарына укулбай, анча-мынча сүйүстөктөрүн эметпей, анан сырттан көргөнгө дагы өзүбүздүн тиги Тебетай өзүбүздүн кийимибиз Кыргыздын кийими болуп, баягы баш кийимибиз болуп, калпактан кийин эле Тебетай деген Тебетайлардын түрлөрү көп. Эми ошонун арасында да ушу Тебетайды тандап атайын ушуга киргизкенбиз да. Агай, мына сиз айтып атасыз. Көкбөрү федерациясында бул көчмөндөргө чейинки ыкмалардан кичине бир аз башкача эреже менен киргизип ойноттук деп. Мисалы, ошондон кеп козгосоңуз. Бул көчмөндөргө чейин кайсы ыкма менен келатып, анан көчмөндөрдө кайсы ыкма өзгөртүлүп ойноду көкбөрүчүлөр казак-кыргыз ортосу? Мурунку көчмөндөргө караган, биринчи көчмөндөр оюнга караганда бул да анча-мынча тиги немелердин баарын киргиздик. Казактарда болсо азыр аттын ортолугунда 1 метр деп коюшкан. 1 метрден баягы аттын башын кой берип, кактырганга урушат да. Бизде 3 метр болчу. Быйылкы мунагу көчмөндөр экинчи көчмөндөргө киргизгенге 2 метр деп киргизгенбиз. Анткени тиги ал себеби да тетиги аттардын курчтугунан болуп атпайбы? Балдардын травма алып, не кылып калбасын деп. Көп ошол балдардын немесине карап, жана муляж дедик эле, муляждагы сайлы одоносуз болуп, не кылып калганын айла жок тиги текени тартып неме кылып атпайлыкпы. Ошон үчүн тиги баш кийимди да ошодон киргизгенбиз да, балдар травма алып калбасын деп. Анан жана таластан ушу Тилек деген жигит бар эле, булют ыргытайын деп артындагы защитник тартып жиберип, Тайгазанын бурчуна барып баш тийип, мынакей ден соолугунан ажырап, адак улактан бир аз четтетилип калды. Эми баягы ден соолугу Кудайга шүгүр азыр жакшы ойноп жүрөт деп атат. Биздин мына кыргыз көчү теледолбоорун көрүп аткан кийинки муун ушунчалык тажрыйба алып атат да. Мен сизден дагы бир тактап кое турганым, бышыктап кое турган. Мына буллитте кээ бирде оюндар, тең-метең чыгып калганда, кошумча убакытты бергенде анан буллит болуп атпайбы? Ошондо Асылбек агай мындай болуп атат да, кээ бирөөлөр айтат, жанагы старттан кое берген ышкырык калыс бар да. Кууп жетип, шыйрактан кармасаң болду. Кээ бирөөлөр айтат, жок, салдырбай улакты жулуп алыш керек дейт да. Ушул тууралуу бир өзүңүздүн бекитилген эрежеңизди айтып койсоңуз, буллитте бул кандай болот? Биздин эрежеде улакты жана буллитти баштаарда тиги Тайгазанын экөөнүн ортосундагы эки калыс туруп баягы аттардын азыркы курчтугунан кээ биринде секирип кетип ошодон алдатып жиберишип атпайбы? Ошондо 1-2 метр болсо дагы алдыга жүрүштүк болуп эсептелинет да. Ошондуктан так туура тургузгандан кийин баягы сүйүстөк берип баштасак эч кандай неме болбойт. Улак болсо эгерде кууп жетип кармап салдырбай кетиш оюнчулардын эрежеде ошондой жазылган да. Кууп жетип улакты кармап салдырбай өтүп кетиш керек экен. Колуна кууп жетип кармагандан кийин уже ал эсептелинбей калат. Эсептелинбейт экен. Эсептелинбейт. Так, жакшы. Эң сонун агай рахмат. Өткөн биздин көрсөтүүбүздө урматтуу көрөрмандар, Айтылуу бөрүлүү командасы менен таанышып кеткенсиздер. Мына ошол Айтылуу бөрүлүү командасындагы Нурбек, Айбек деген кыргыздын атуулдарынын мына ак жакалуу агасы өзү келип олтурат. Өңдү көрсө жүз таят деп бөрүлүү. Бу далай көк бөрүчүлөрдүн мийизин кайтарган бөрүлүү деп мен тамашалап калган биздин мейманыбыз Ажыгулов Токторбек Алымович, Алым уулу Токторбек мырзага жакшы бир суроолорубуз бар. Мына агай, өзүңүз айтсаңыз, негизи выход полуфиналга, анан финалдык беттешүүдө көк бөрүчүлөрдүн оюнунда кайсы оюнун калыс болушу жеңил, кайсы оюнунда көк бөрүчүлөрдүн калыс болушу өтө оор. Ошондон бир кеп салсаңыз. Калыстык баягы оюн башталганда кичине жеңил боло баштайт. Анан келип, акырын терилип келип отуруп, Электен өтүп келип туруп, анан бээден полуфинал кичине кыйыныраак болот.
себеби дегенде полуфиналда баягы финалга чыгам деп эки команда тең бири-бирине аябай катуу атаандашат да. Ошол маалда ошол болгон күчүттөрүн салышып эме кылганда ошол маалда аябай кыйыныраак да судить этиш. Ошол маалда калыстык болуш кыйыныраак болот. Баягы утулган команда, конечно, баягы айтат ар кандай сөздөрдөн сиз туура эмес кылдыңыз, сиз туура эмес кылдыңыз. Биз бирок калыстыгыбызды кылабыз. Элге баягы бизге разница жок. Иши күчтүү сутуш керек да бизге. Тең тараза болуш. Тең тараза болуш керек. Ачык сөздү акты ак, караны кара деп айткан жакшы да. Мисалы өзүңүз Сарыөзөн бетегелүү чүй колуну мына бөрүлүү, кара балта. Эми оюнда мисалы көкбөрүчүлөр ойноп, финалдык оюнда мисалы да ошол эле достук менен ойноп калса, чүйдүн балдары. Анан сиз калыс болуп калсаңыз, анан байке сиз бул жерден туура эмес кылып койдуңуз, сиз деген өзүңүздүн аймагыңызга тартып койдуңуз деген кептер болобу? Андай сөздөр болот, обязательно болот да, болбой. Ансыз оюн болбойт да. Ансыз оюн жок. Ансыз кыргыз болбойт да. Кыргыз болбой калбайлы, антип айтпасак. Кыргыз деген ошонус менен кыргызбыз да. Баягы утулган команда, конечно, ким туура эмес кылды, судья туура эмес кылды. Мисалы мен сиз айтып атасыз, мына өзүң айылың утуп алса, өзүң районуң утуп алса, ошол балдар менен ушундай достук чыгып калды десем, мисалы достук утуп алса, ошол жерде эле мен өзүм эле айылдаштарым айтат да, сен бул жерден туура эмес кылып койдуң, байке сен туура эмес кылып койдуң деп. Кеп андай эмес, судья деген таза болуш керек. Кими сутса, күчтүү сутуш керек. Биз ошого калыстыкпыз да. Туура айтасыз. Баары кыргыз элибиз, баары бир элбиз. Бөлүнбөш керек да. Негизи тартип бар жерде ырыс токтойт деп кыргызда жакшы кеп бар. Тартиптүү болсо ырыс орной турган жер турбайбы деп. Тартип бар жерде ыйман токтой турган жер турбайбы дегендей, сиз өзүңүздүн оюңуз боюнча мына бизде ошол эле айтылуу Ош облусу достук командасы, ошол эле Кожоңкул, ошол эле Сарыөзөн, ошол эле биздин Талас командасы. Мисалы ушул лигада ойноп жүргөн команданын эң тартиптүү командасы кайсы командасы деп ачык эле айтсаңыз. Сабурду Токтоо командасы мисалы бээде мына азыр мына Бөрлүү убагында жакшы эле болуп жүрдү. Мына эме болбой, мен өзүм деле ошол команда тартып жүрдүм да. Ошакта тартып жүрдүк. Мында таза мындай эме ойноп жүрүштү. Чыры жок. Чыры жок. Мисалы ойнунда котур ташы жок деп кыргызда айтат го. Буюрса жакшы эле болду, жакшы эле. Эми баягы команданын баары эле жакшы. Жаман деген команда болбойт. Себеби дегенде команданын баары жакшы. Анын баары эле ушу ойносок экен, ушул жерге таза ойын өткөзсөк экен деп алан тренерлер келип акча айталар, келип таза ойноо болот, тигиндик эле мындай кылбагыла, тигиндей нарушенияга мынча штраф болот, тигиндей болот деп айтат. Эми оюн ичинде баягы бир карын майды бир кумалак чиртет дегенде бар го, анын ичинде бир эле бала ошо чыр чыгарса, ошону баягы кыргыз эли жаман болуппайбы? Көтөрүлүп кетип эле ошо менен чыр болуп, анан ким жаман, баланча команда жаман деп эле аты ошолор команда калып калат. Иншалла атак болсо команданын баары таза жакшы эметет. Эми бар арабызда. Туура айтасыз агай. Эми Табылдагай. Азыр кыргыздын каада салты ала тоонун туу чокусуна күч алган замандабыз биз азыр. Туурабы агай? Анткени үрп адатыбыз, каада салтыбыз, насилдерибиз атадан балага өтүп келген акыл насаат таштап кеткен мурасы ушунчалык бекитилип, мына ажабыз Алмазбек Шаршенович өзү баш болуп турган өзөктүү калкпыз азыр. Түпкү тамырыбызды мына быйыл жакшы бир бекитип алдык, сугарып алдык, тамыр байлап алдык дагы Кудай буйрса. Эми агай айтсаңыз, мына ушул Көкбөрү Федерациясынын жалпы жааматында жакшы өсүп келаткан, тез өсүп келаткан, анан ыйман, ынсаптуу, билим, акыл, насааттуу болуп өсүп келаткан көкбөрүчүлөрүбүздү кимдерди деп атайласыз агай? Алып баруучу катары комментатор болуп жүрүп, ар бир командадагы оюнчуларын жакшы билем да, бир туугандай инилерим, балдарым десем да жаңылышпайм. Бирок ошондой болсо дагы, жана үй бүлөдө өзүм бир жакшы көргөн баласы болот дегенде, ар бир командадан ушундай мисалы мурда биздин Дордой командасында Эрмек Шекетовду азыр мына Сарыөзөн чүйдө ойноп быйыл машыктыруучу болуп жүрөт. Бул баладан дегеле сөз чыкпайт. Улуулары камчы менен бири-бирин чабышып атабы, сөгүшүп атабы, ушундай ушубакка чейин ушундай жакшынакай тартиптүү бала да, ушул баладан үлгү алса болот. Эрмек Шекетов. Анан
Бул биздин Бөрлүү командабызда Улан Насакеев деген биздин жылдызыбыз бар. Жоон билектүү жигиттерибиздин бири. Негизи ушундай балдар бар да. Дегиле а дагы сүйлөбөйт, күлүп коет. Улуулар өзлөрүнчө чырылдашып, талашып атабы, ага баары бир биз ойной беребиз деп коет. Талас командасында ошо Улан деген Кубраев деген Татынакай менен ал биздин башыбыздан эң биринчи оюндун башында келаткан дээрлик өзү 80 жыл туулган бала. Абдан Татынакай жигит да. Баягы кыргызда айткан эр азаматтын ичинде эр токумду атпаткан ошо балдардын жүргөн турганы, ошо балдарга үлгү боло турган биздин чыныгы көкбөрүчүлөрүбүз да. Биздин жылдыздар Кыргызстан курама командасынын намысын коргоп жүргөн балдар. Ошо балдардан үлгү алса болот. Албетте бул жана айтып атпайбыз, оюнда ар кандай байкабай урунуп алгандар болот экен, камчы тийип кеткендер болот. Ал жерде башка оюнчулар деле жакшы, бирок ошолор менен айтышып, этпей акырын гана басып кеткен оюнчуларыбыз көп эле, айта берсе. Асылбек мырза, эсиңизде калган бир ушундай таза оюн болгон деген бир президенттик кубогу болобу, Норус майрамында болобу, эсиңизде калган оюндар барбы? Мынакей быйылкы көп узакка барбай эле коелу. Быйылкы дагы достук менен тиги талаш чыккан да Табылда эке. Абдан таза оюн, калыстык болду. Чыгышты буллетинда көрүштү, дополнительный убактыларында баягы эреже боюнча берип, ошолордун баардыгын так балдар дагы баягы калыстардын немесине жаңы тиги эрежеге киргизген немелердин дагы жыйынтыгы ошол болуш керек деп ойлойм. Бу жерде тиги главный судья болуп баягы көчмөндөрдө Рома деген инибиз калыстык болуп, ошонун семинардан киргизилген немелердин жыйынтыктары да чыкты дейм да. Асылбек агай, мына Токторбек мырза, бул көкбөрүгө калыс болуш үчүн көкбөрүнүн эрежеси деген китеп чыкты беле? Барбы негизи биздин республикада? Бар да. Бар. Муну атайын өзүңүздөр окугансыздар. Атайын сабагын алып, бир сыйра ошол такаланып, билимди алып, анан ошол билим менен гана калыстыкка жол жобосун аласыздар, туурабы? Негизи калыстар баардыгын неметип, семинар өткөрүп, семинар уюштуруп, отчет берип, федерация иштечи. Экзамен алып, аттын үстүндө кандай жүрүш керек, аттарды баягы восьмерка кылып чаап, отжиманиядан бүттүк жагынан баягы экзамен сыяктуу кылып тапшырып, ошодон өткөндөн кийин баягы калыс деген немелерибизди берчү элек да. Болот Эсентаевдин бир айткан сөзү бар. Ал убакта тиги Мусадил деген досубуз бар эле, адагы тиги международный эң биринчи судья болчу. Баягы кырсыктан кайтыш болуп өтүп кетти. Эң биринчи судья болчу да, анан кийинки Асанбек Турганов, анан кийинки тиги Казакстандыкы 4-чү мен болуп атпаймынбы. Шерниязовдун айткан сөзү бар. Болот атабыздын. Болот Эсентаевдин. Болот Эсентаев калыстарды сурачу эле экзамен алып атканда, калыс сен каяктансың деп. Ошондо мен жаңылып кетип айткан сөзүм бар, Таластанмын десем, эй, Асылбек иним, бу кандай? Калыс деген эч убакта Таластан жана Оштон, же нарындан же көлдөн болбош керек. Калыс деген кыргызстандык гана болуш керек. Туп-туура, дал өзү. Эң туура сөз, ушул сөздү мен уккандан кийин ошол сөз постоянно ушу көкүрөгүмдө турат да. Жана сиз токодон сөз Тамай айткан экен да, тамай сөз. Бул командага да, тиги командага да ооба биздин азыркы могу федерациябыз жаш болуп, тиги болуп, 2 жылдан бери көп семинарларды уюштурбай федерация сайыл неме болуп калбадыбы. Анан кийин баягы финалдык оюн бизде көп немени көрсөтпөйт дагы. Полуфинал бизге ушунчалык напряженный, ушунчалык күчтүү оюн болот. Эң оор болот. Даже калыстар чык десе, мен буга чыккым да келбейт деп отказ берген судьялар бар. Мен баягы судьялардын өзүндө неметип жүрүп, аягында келгенден кийин же сен чыгасың деп түртүшүп чыгышып жүрөбүз. Анан байгеге келгенде эле биринчи, экинчи, үчүнчү местаны байге алышат дагы, грамоталарды, жылдыздарды көтөрүшүп, биздин оюнчуларыбыз баардыгы жылдыз болот. А калыстарга келгенде ошо финал бүткөндөн кийин калыстарды эч ким ойлобойт да. Калып калдыңар да, унутулуп калдыңар. Унутулуп калабыз. Кийинки оюнга чейин калыстын бизге кереги жок да. Мынакей федерациянын президенттери ушуларды да ойлонуп койсо болот эле да. Агай, туп-туура айтасыз да. Мына Көкбөрү федерациясынын башында турган ажабыбызга
федерация мүчөлөрүнө мына кайрылып турган кеп, анткени оюн бүткөндөнчү табылды агай. Мына калыстарды эч ким мисалы мына комментаторсуз агай. Кез келгенде акырын бизге үйрөтүп келе жатасыздар комментаторский сабактардан. Анан ушул комментатор агайды, калыстар тобун ошол жерде бир жетим баладай, бир токолдун балдарындай болуп калып калган учурлар көп көрөм да. Ошол кезде бир оозго алып, мындай эле бир алакандай, жалбырактай болгон эле бир мактоо баракчасы. Ушул керек. Кыргыздын атуулуна мына ушул оюнда деп кийин бир балдарга бир көрсөткөнгө дегендей да. Бир ооз сөз экен, адамдын көңүлү бир сөз эле, бир жакшы сөз эле экен да. Эми Кудай буйрса, ушуну бир уга турган биздин дөшааларыбыз болсо бир эске алат го деген ой менен ар жагы бир бийиктиги менен жакшы агай, эң сонун кеп болду да. Анан агай, бу Асылбек мырза тууралуу кыргыз элинде жакшы кеп бар. Кыргыз толкуп кетсе, Асылбек агайыбыз токтотот деп тамашалап калышты да. Асылбек агайыбыз толкуп кетсе, казагың да токтото албай калат экен деп. Ошол жерден, ошол казактын жеринде агай таламды талашып, жакшы бир кыргыздын намысын, бир атанын бийиктигин, кыргыздын мууну кылымдан кылымга жете турганын бир көрсөтүп, ошол жерден бир гана токтоткон тең тараза болуп, андай эмес мындай деп кыргыздын намысын колуңузга алганыңыз үчүн агай сизге чоң рахматыбызды айтабыз кыргыз элинин атынан, кыргыз көкбөрүчүлөрүнүн атынан. Ошон үчүн агасы бардын жакасы бар дейт. Мисалы, силер тең тараза, тең калыс болуп турсаңар, ак жакалуу ага болуп турсаңыздар, биздин кыргыз көкбөрүчүлөрү тоо болсо да тешип өтөт деген ойдобуз да агай. Эң туура да. Бар болуңуздар. Эми Табылды агай, ушул мына сизден кийин Кудай буйрса, сиз менен чогуу Асылбек Өзбеков деген агайыбыз бар биздин. Биз да Кудай буйрса, урматтуу телекөрүүчүлөр, Асылбек агайыбызды да алып келип, Асылбек агайыбыздын ушул көкбөрү тууралуу оюн айткызып кеткенге дагы биз аракеттенебиз Кудай буйрса. Эми агай, өзүңүз айтсаңыз, кыргыздын азыр жылкылары, асыл тукумдары эмне болуп, мына лазерди мына бизден алып кеткен лазер, бизден алып кеткен биздин ат чабыш Камбар ата ассоциациясында мисалы ат чабыштан алып кеткен ааламда мисалы коңшулаш боордош бир тууган элдерибиз арбын. Ушул кыргыздын келечеги тууралуу бир жакшы каалоо тилегиңизди улуу агабыз катары кыргызга бир каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Жакшы. Негизги ошо биздин көкбөрүнү өнүктүрүп аткан ошо улакчыларыбыз өздөрү эле болуп атат да. Колдон келишинче биздин өкмөт дагы мындай жардамын берип атат албетте. Бирок бул дагы да болсо жетишсиз болуп атат. Бул эми өзүбүздүн экономикабыздын азыркы абалына байланыштуу. Ар ким өзүнүн оокатын көтөрүп жүргөн балдарда ар бир атты бир улакчы бала өзү кичинекейинен тарбиялап багып, ошол ат менен күн көрүп оокат кылып атат. Чынын айтсак, жанагындай сиз айткандай лазер деген атты Расветтин аты болчу, Индусбек Бөкөнбаевдин аты. Бар дагы ошол атты өзү таптап, анан ошол кыргыздын намысын колдон чыгарбай эң мыкты ат болуп турганда, ошол учурда биздин Кыргызстандын көкбөрүчүлөрү баардык атаандаштарын чоң эсеп менен жеңип атканда, ошол эле жана Ататүрк 120 фестивалы болуп, улуттук эл аралык турнир болгондо дагы Аскар Акаевич анда биздин биринчи президентибиз келип, кыргыздын улакчыларына таң берип, Казакстанды дагы 9-1 11 менен утканбыз да чоң эсеп менен. Анан баардык тажик өкүлдөрү дагы, Өзбекстандын өкүлдөрү дагы, федерациянын жетекчилери келип, баарыбыз силердей эч ким ойной албайт, кыргыздай көкбөрүнү тарта албайт деп, анага биздин Аскар Акаевич өзү да коштоп, кыргыздын жигиттеринде эч ким улак тарта албайт дегенде, ошондой чын калыппы сөз болуп, Казакстандан Назарбаев баардыгына кредит берип, ушу Кыргызстандын Таластан баштап ушу Чүй-Өрөөнү көлгө чейин мыкты аттарын баарын алып кетишкен да. Ушу көкбөрүнүн аттарын. Андан кийин видеого тартып үйрөнүп, кийинки жылда ушу утуп жүргөндөр да ошондон болгон да. Анан эми бирок биздин жигиттер дагы да болсо аттарды тарбиялаганды билишет экен. Ушул убакка чейин таң калып жана ортодо туруп атпай, бирге бир туруп аткан аттарды
эч ким билбейт башка өлкөдөгүлөр. Таң калып кантип үйрөтөсүңөр деп. Аттарды үйрөтүп атат дагы эле болсо. Бирок ошондой болсо дагы мен айтарым, өкмөттөн кичине колдоо болуп турса, мисалы 5 жыл мурда Чымкентте эле бир 500 миллион болчу алардын бюджети. Улуттук оюндар. А биздики ошондо 20 миллион. Кыргызстан республикабызда 20 миллион болуп бөлүнгөн. Ал эми Жамбылда, Таразда, Чымкентте алар 500 миллиондон акча бөлүнүп. Ошого карабай бир кичинекей бюджет менен биздин балдар утуп жүрдүк да. Ошон үчүн өкмөт дагы жанагындай колдоо көрсөтүп, момундай улуттук оюндарыбызды дагы биз эми кыргыз болсок, улут болсок өзүбүздүн улуттук оюнубуз менен дүйнөгө таанылабыз да. Көчмөндөр оюндарды жакпагандар да бар экен кээ бирөөнө. Канча акча коротtu деп биздин депутаттарыбыз да айтып атат. Бирок эми ошонун баары тең кайра кайрылып келет деп ойлойм. Элдер келет, туристтер келет, улуттук оюндарыбызды сагынып көргөндөрдүн баары тең азыркы интернеттен байкап атабыз, баары тең кызыгуу менен күтүп атышат. Бу да акыры бизге келип түшөт го деп турам да, кайрылып акчалар. Агай. Кыргызда айтат, сол колуң менен берсең, оң колуң менен аласың деп. Биригем дүйнө, алыш бериш заман, аманчылыкты сураш заман дегендей. Агай, мына сиз жан дүйнөнүн көйгөнүн айтып атканыңызды мен сезип турам да. Менин оюм мына агаларыма сиздерге сунуш катары ушул көкбөрүчүлөр мамлекеттик карамагына кирсе, ушул кыргыз көкбөрүчүлөрү, Кыргыз Көкбөрү Федерациясынын калыстар тобу, комментатору, протокольщиги, ушунун баардыгы жыл өткөн сайын, мисалы кыргыздын көкбөрүчүлөрү, агалар, мырзалар, 30-дан кийин, бир 35-тен кийин болду. Карьера бүтөт. Бүттү. Мына агай, сиз айтып атасыз, биз өткөн көрсөтүүбүздө, урматтуу күйөрмандар. Жыл өткөн сайын башында эңгиш жекиме жек дегендей оюнчу болосуң. Жыл өткөн сайын анан коргоочу боло баштайсың. Анан сиздерге окшоп мырза болгондо жөн эле калыс болуп каласың. Анан бара-бара мисалы тил жакшы, ой жүгүртүү курч болуп турса, агайга окшоп комментатор болуп калабыз. Анан бата берген аксакал болобуз, ошентип агылып кете беребиз да доору менен. Эми ушул балдар Кыргыз Көкбөрү Федерациясы жанагындай мастер спорта деп орусча айтканда, көкбөрү чебери деп, кийин бир 40-ка келгенде аман эсен болсо бир пенсия бөлүнүп ушул балдарга. Кичине бир мамлекет бир көңүл буруп койсо, кийинки муунга да жакшы шарт, жакшы ата, жакшы көкбөрүчү болуп чоңойгонго жакшы өбөлгү болот эле дейм да агай. Биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын андан кийин биз аякта Орманхандын турнирин өткөрдүп, улуттук оюндарды өнүктүрүү спартакиаданы уюштурганбыз. Азыр эми эмдиги жылы Манас оюндар деп аталып атат да, ушул улуттук оюндарды өнүктөр боюнча спартакиада. Эми Манас оюндары деп ушул өкмөт колунан келген жардам берип атат. Бирок албетте ал эми жетишсиз. Борбордо эмес, ушу федерация жакшы иштеш керек. Азыркы учурда федерация иштеш керек. Болбосо бир-эки эле улуттук оюндарды сүйгөн чыгаан адамдар эле кармап келатат командабызды. Ошол эле Сары Өзөндө, ошол эле Талас командасы, ошол эле Достукту ошондой өзүнүн айылында туугандары, же областта ошо чыгаан жигиттер акча чогултуп, балдарга айлык төлөп берип, ат сатып берип эле ушундай бир командаларыбыз кармалып турат да. Ал эми жана биз айттык, Казакстанда убагында 40 градуста ойноп жүрдүк, аттар 2-3 ат өлүп калса, күлүп коюп кете беришет экен, сарайда байланып турат аттарыбыз. Ал өкмөт жооп берет экен. Баягындай биздики бир атыбыз менен бир балабыз 10 миңге сатыптыр деп, ошого келинчек алыптыр, ошо үй алыптыр, машина сатып алып, 100 кой алыптыр деп 10 жыл мурда ушундай сөздөр пайда болгон. Мына бул өзүнчө дагы бул спорт деген өзү деле бизнес бир чети. Жанагы мыкты оюнчуларды сатып алып, футболдо деле, хоккейде деле мыкты оюнчуларды багып өстүрүп, анан башка командага, башка бирөөгө сатып жиберет да, чоң акчага. Биздин улакчыларыбыз деле ошондой болуп, контракт системада болуп келет. Ооба. Акырын ошону. Мисалы, агай, өткөн жылы эле жылдын мыкты көкбөрүчүсү Рустам Тыналиев болгон, Мына быйыл Манас Ниязов болду. Туурабы? Эң жаш көкбөрүчүбүз. Негизи улакчыларыбыз жашарып кетти, жана сиз айткандай. Мурда жаңы улакты бутуна тургузуп баштаган ошо жигиттер болчу да. Ошо балдар ойноп, башында ойноп жүргөндө улуу муундарыбыз, Болот Шамшиев, Темир Дүйшекеев, Аскар Салымбековдор башында турган. Анан биринчи президент Болот Шерниязовдор. Ошо балдардын убагы келип, азыр сиз айткандай, булар 40-тан ашып ардагерлер болуп калды дагы. Эң мыкты улакчыларыбыз ошондо 30 дагы балдар эмес, азыр 20, 25, 30 теренде эле болуп калды. Улакчылар өздөрү айтат. Анан дагы жүрөк башкача болуп калат экен дейт. 30-га жакындаганда байке коркуп баштадык.
Себеби жанагы аттардын ылдамдыгы да өзгөчө болуп кетпеди бизде. Жана кандуу аттар кошулуп кетти. Мурда жанагынтип кичине аттар менен кейишип түртүшмөй жок болчу. Азыркы болсо жанагындай урдурмай да кошулуп калды. Яны биз эрежеден алып салайлы десек, кээ бир улакчылар өзүлөрү анда оюндун көркү кетип калат экен деп атат. Кээ бирөө жөнөкөй күйөрмандарга жаман көрүнүп атат. Балдарыбыз жаракат алып атат. Катуу ылдамдык болуп, калыстарыбыз жетише албай да калып атат да. Алардын артынан үлгүрө албай. Ошондой оюндарыбыздан эме болуп кетти. Ошол кыргыз көкбөрүчүлөрүнө, ат үстүндө жүргөн кыргыздын атуулдарына, уулдарына, инилериңерге, бир туугандарыңыздарга бир жакшы каалоо тилеңизди, Асылбек агай. Мен Кудай буйрса мына өлбөгөн жанга Кудай буйрса аман болсок, жазды да көрөбүз, жазбай берсин дегенде, мына жазда Ноорус улуу майрам келатат, Кудай буйрса. Ошол оюнда мына кыргыздын көкбөрүчүлөрү аймак-аймак болуп даярданып, ошол Ноорус оюнуна барабыз деп аткандар мына сиздердин колуңуздарга келип түшөт. Мына агай сиз өзүңүз ошолорду элге таанытасыз, Кудай буйрса. Ошол биздин көкбөрүчүлөргө жакшы бир каалоо тилеңиздерди айтып койсоңуздар, келечек тууралуу бир сөз козгоп койсоңуздар. Эмне биринчиден ушу балбан белек балдардын баарына күч кубат берсин, ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болуп эле мынакей оюн деген оюнга кызып кетип, кызылыкка алдырбай, мен ушуну айтат элем да, оюн учурунда өзүңө каршылаш команда болсо дагы ошолорго кулап же жыгылып баратканда улак керек эмес. Бул жерде улакчылар ушу бири менен бири ойношуп, жора жолдош, жегижат сөйрөн болушуп чоңоюшат да. Мен айтат элем ушу жигиттерге, ай, ошо каршылашың улактан кулап баратканда тизгининен кармап, же ийинен кармап, жөлөп бири-бириңерди сактай билгиле депчи. Ай, баракелде агай. Каккан казыктай эле орноп калса экен ушул сөздү уккан бир туугандарыбызга, көкбөрүчүлөрдүн жүрөгүнө ушул айткан сөзүңүз. Агай эми кыргызда төргө өткөнү да улуусу, ак батаны бергени да улуусу дейт. Ошондуктан аксакал алдыгы капкара болгон кайраттуу чачты бекеринден аппак буу баспаптыр дейт да. Чемби? Ошондуктан мына иш алкагында кыргыздын сүйүктүү кулуну катары ата үчүн уул сымал, жеңебизге бир жакшы байы катары, бизге окшогон инилериңизге ага катары жакшы бир ак батаңызды айтып коюңуз. Эми биринчиден мен ушул Манас жаңырыгы телекомпаниясы чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ушундай көптөгөн көрөрмандар бар, улуттук каада салыпты, ушунун баарын байкашып көрүп жүргөн эң кызыктуу өзүбүздүн тарыхый илгертен мурастарыбыздын баарын айтып келаткан силердин компанияга, телевидениеге чоң ыраазычылык билдирем. Мына моундай жаңы проекттерди ачып атыптырсыңар. Өзүм бул кыргыз көчү деген көкбөрү боюнча чоң өзүнчө бул жаңы проекттиңердин дагы шоусу ким болуп жакшы келечек эң болсун. Ушундай кыргыздын жөнөкөй айылдагы жаштарын өстүрүп атып, ушулар таанышып аткан ушундай компанияга биз менен кошулуп оюндарды көрсөтүп аткан сиздерге чоң рахмат айтабыз. Мен да айтып калам, убагында жөнөкөй эле айылдагы уйчу, койчу, пахта тиккен, тамеки сепкен балдар болчу. Азыр ошол балдарыбыз кыргыздын намысын кармап, кыргызды дүйнөгө таанытып атат. Кыргызда балдарыбыз айтып коет өзлөрү улакчыларыбыз. Көкбөрүчүлөр илгертен ата-бабалардын айткан сөзү, кыргыздар көкбөрүчүлөр байыбыз деп ойногон эмес. Элдин батасын алып, намыс үчүн ойногон. Тойлордо атайын ушу бата берип, ушу тойдун ээсине өзлөрүнүн каалоо тилектерин айтып, улак алып кетип, ушул үйдө мисалы балалуу болсун, той куттуу болсун деп айтып, ошондой эле бир өзүнүн жакшы ой тилектери менен намыс үчүн ойноп жүргөн жигиттерге күч кубат каалап коелук. Ден соолуктуу болсун, улуттук оюндарыбыз өркүндөй берсин, жакшылык болсун. Рахмат агай. Рахмат деген сөздү өмүрдө көп айтыш керек экен. Рахматты тартып айтса, ошончолук пейлиң тартылып калат деген аталардын сөзү бар да. Анан бир жакшы бир эл оозунда калган бир мындай кеп бар да. Өмүр бою жылкы баккан аксакал. Өмүр бою бала кезинен баштап жылкы багыптыр да. Анан ушу кыйла бир кылымга жакындап 90го чыгып калса керек жашы. Анан бир чөбөрөсү ошо жылкыны жайып жүргөндө атасына айтып атат дейт. Ата, бу өмүр бою жылкы менен келатасыз, канча жыл болду десе. Билбейм балам. Ушул эс тартканы жылкычы болуп келатам десе. Чөбөрөсү айтып атат дейт. Ата,
Бу жылкы өмүр бою баккан аталардын мүнөзү жылкыга окшоп калат го десе. Жок. Эми урматтуу агалар, кыргыздын кептери түгөнбөйт. Учугу түгөнбөйт, көрөнгөсү түгөнбөйт. Кыргызда мыкты кеп бар. Атасы болбосо, агасын ата кылып алат деп. Мына кыргызга силер ойноп аткан атуулдарга ага да болуңуздар, ата да болуңуздар. Ошол жерде ар бир эмгегин, ошол эл үчүн, ушу када салтыбыздын жоголуп кетишине шарт түзбөйлү деген биздин кыргызмын деп келип дүйнөгө, кыргызмын деп өтөм деген дүйнөдөн кыргыздын атуулдары арбын боло берсин. Жүрөгү курч, жүрөгү курчтугуна байланыштуу. Бир үзөңгүсү курч болсо, бир үзөңгүсү сабыр, ыйман болсо экен, акыл насаатты болсо экен деген кептерди айтканыңыздарга сиздерге чоң рахмат. Акындарыбыз бекер жазбаптыр да. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери. Чок кармаган колуң менен баатыр бол деп, мына агалар аталар өстүргөн сени мени дегендей, кыргыздын атуулдары ала тоодой бийик болгула, ысык көлдөй терең болгула. Кыргыздын пейилиндей кенен болсоңуздар, эч убакта кем болбойсуң деген атанын сөзүн кадырлап кастарлаган, апанын ак сүтүн актай турган кыргыздын атуулдары эсен болуңуздар. Мына урматтуу биздин күйөрмандар, кайрадан биздин сапарыбыз аттиңай карып баратат. Кайрадан эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.